Бул Кыргызстан эл аралык университети. Мында 5000ден ашуун студенттер 8 багыт боюнча билим алышат. Бул окуу жай эми күндөн энергия алууга өтүү алдында турат. Анткени Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жашыл энергетика боюнча өтүп жаткан 3-форумда окуу жайдын базасында санариптик смарт лабораториясы ачылды. Бул өзү заманбап жаңы интерактивдүү панель деп коет. Анан бул атайын жабдык менен ошо атайын жаңы технологиялар орнотулган камералар. Бул мисалы жөнөкөй эле бул колонкалар эмес да. Анан бул азыр Кытайдагы лаборатория, Цзятун университетиндеги лаборатория. Бул онлайн да. Бул биздин лаборатория. Мисалы студенттер же мугалимдер кандай иш-чара алып барбасын, ошо бир эле маалда онлайн ошо Кытайда Цзятун университети менен биргеликте алып барышат. Мисалы булар өзлөрүн бир нерсесин көргөзүп атса, ошол тараптан бул жактагы студенттерге, мугалимдерге ошо менен иш алып барганга мүмкүнчүлүк берет да. Буга атайын кабель тартылган. Буга жөнөкөй эле интернет эмес, буга атайын ошо буга ылайыкташтырган атайын батыраак тез жылдамдыкта иштей турган интернет кабелин тартып койгон. Анан биякта ошо башкаруу пульту ошо аркылуу бияка болуп аткан сабактарды жазып, анан ошо керектүү учурда кайра колдонууга болот да. Бул эң акыркы заманбап үлгүсүндөгү технология да, ошо сабак берүүгө, онлайн берүүгө, ой алмашуу, пикир алмашуу абдан жакшы да. Бул ошо лабораториянын тарыхы да кантип ачылган, эмне ачылган, анан бул жака атайын ошо Кытайдан келген жаңы акыркы үлгүдөгү заманбап техника да. Мисалы айтып коем, жана күн энергиясын жөн алып колдонуп ийбестен, күн энергиясын алгандан кийин ошо муну сактагандан кийин анан керектүү учурда пайдаланып турган аспап да. Анан булар акыркы үлгүдөгү кымбат жаңы технология менен жасалган, ошо биздин Цзятун университетинен келген долбоордун алкагындагы эмелектер да. Муну биринчи этажда да өзүнчө бир ошо электр энергиясын күн панелден алгандан кийин ылдый жакта бир өзүнчө бир бөлмө болот. Ал жакта ошо энергияны алып, ошоктон бөлүштүрүп, анан колдонууга берилет да. Бул ошо бул жакта да бул жаңы заманбап бул жөн эле экран эмес, буга ошо электр энергиясын кантип кандай кылып каяктан келет, бул студенттерге көргөзгөнгө да жакшы материалдар да. Ошол да мунун максаты Кытайдагы биздин өнөктөш университеттин, Цзятун университетинин ошо мугалимдери биздин мугалимдер менен чогуу студенттерге сабак өтүлөт да. Албетте биринчиден жакын арада мугалимдер башталат, ошо алмашуу программасы боюнча барып үйрөнүп келишет. Студенттер да ошол жака барышат. Анан ошол эле бул жактан да өтөт. Анткени бул жактын өзүнчө да ар жакта офиси болот, башкара турган. Студенттерге жөн эле окуу процесси эмес, прикладдык негизде дагы көнүмдөрдү үйрөнө турган жакшы борбор да. Эки өлкөнүн ортосундагы жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө багытталган кызматтык алакалар билим берүүчү окуу жайларга лабораторияларды ачып, тажрыйба алмашуу менен гана чектелбейт. Биздин кызматташтык билим берүү тармагы менен гана чектелбейт. Биринчиден жашыл энергетика багытында биргелешкен илимий долбоорду ишке ашырып, илимий изилдөөлөрдү жана жаңы иштеп чыгууларды өнүктүрөбүз. Экинчиден кызматташтыктын маанилүү багыттарынын бири энергетика тармагы үчүн жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого багытталган биргелешкен билим берүү программаларын өнүктүрүүнү көздөйбүз. Үчүнчүдөн, эң башкысы Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы энергетика тармагындагы кызматташтыкты мындан да чыңдоого, өнүктүрүүгө жана биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга көмөк көрсөтөбүз. Учурда лабораториянын түзүүгө бир нече миллион юан көлөмүндө инвестиция салдык. Бул биздин кызматташтыктын баштапкы этабы гана. Алдыдагы мезгилде жашыл энергетика тармагындагы биргелешкен долбоорлорду активдүү өнүктүрүүнү пландап жатабыз. Бул долбоорлор ишке ашкан сайын инвестициялардын көлөмү акырындык менен өсүп, келечекте миллиарддаган юанга чейин жетиши мүмкүн. Кыргызстан жашыл энергетиканы алгалатуу үчүн атайын программаларды иштеп чыгып, анын үстүнөн иш алып барып келет. Андан тышкары заманбап техникалар менен камсыздоо, кесипкөй адистерди даярдоо жана электр энергияны сактоо жагы колго алынган. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, былтыр бизде Кемен районунда 100 мегаваттык күн электр станциясы ишке берилген. Быйыл болсо өткөн айда ошол эле Үскөл областындагы Кызыл Өрүк айылында Вьетнамдык биздин инвесторлор тарабынан 150 мегаваттык күн электр станциясынын ачылышы болуп өттү. Андан сырткары август айында ошол эле Үскөл областында биз биринчи фазада 100 мегаваттык күн электр станциясынын ишке киришин күтүп атабыз. Андан сырткары Шамал электр станциясынан дагы көптөгөн иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ошол эле Үскөл областында орусиялык биздин инвесторлор тарабынан дагы 100 мегаваттык
шамал электр станциясын ишке киргизүү боюнча иштер жүрүп атат. Андан сырткары чакан кестер боюнча да көптөгөн иштер жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир быйылкы жылга бир 13 жакын чакан кесин ишке киргизүп атат. Бул 81 мегаваттын тегерегинде. Анын бир 3 чакан кесин ишке киргизүү бүгүнкү быйылкы жылга уже бүттү. Андан сырткары бизге президент тарабынан коюлган тапшырманын алкагында 30-жылга чейин бир 35 жакын чакан кесин ишке киргизүү да күтүлөт да. Бүгүнкү күндө өлкөдө 4 миллиард киловатт саат электр энергиясы таңкыстык жаралып жаткандыгы белгилүү. 2030-жылдарга чейин ГЭСтерди куруу менен таңкыстыкты жоюп экспортко чыгуу тапшырмалары коюлган.